Кыргызстандын адвокаттык коомчулугу адвокат Самат Мацаковдун камакка алынганын айыптады. Юристтер Мацаковдун үйү соттун актысы жок эле тинтүүгө алынганын билдиришти. Алардын айтымында ошондой эле тергөө органдары тинтүү малында ишке байланышы жок документтерди да алып кетишкен. Алар Мацаковго басым болуп жатканын, анын ичинде адвокат көрсөтмө берүүдөн баш тарткандан кийин да суракка алынганын белгилешти. Юристтердин айтымында процесс өзү көптөгөн мыйзам бузуулар менен коштолду. Адвокаттар Мацаковдун баш коргоо чарасын камакка алуудан башкасына алмаштырууну талап кылышты. Ошондой эле алар адвокаттын укуктары одуно бузулганына байланыштуу тергөө органдары менен судьянын аракеттери боюнча тергөө жүргүзүүгө чакырышты. Мацаков буга чейин ТИЗОдо кыйноого кабылганын айтып чыккан KG Group курулуш компаниясынын ээси Имамидин Ташевдин адвокаты. Мындан тышкары ал журналист Актилек Капаров менен акын Аскат Жетигендин да укуктарын коргоп жаткан. 29 ноябрда УКМК кызматкерлери Мацаковдун үйүн тинтүүгө алып, андан соң юристти кармап кетишкен. Ага ири өлчөмдөгү алдамчылык жана документ жасалмалоо боюнча кылмыш иши козголгон. Адвокат бул ишти буйрутма деп атап, аны өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырууда. Адвокаттын баш коргоо чарасы каралган сот отуруму түнү бою уланып, 30 ноябрь күнү эртең менен гана аяктаган. Жыйынтыгында сот аны 30 декабрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Мы с тобой.